Кыргызстанда инвестициялык рынок жокко эсе. Андыктан өлкөнүн бизнес чөйрөсүндө өнөктөштүк маданияты жана инвестициялык инструменттер өнүккөн эмес. Ал эми инвестициялык рынокто өнүктүрүү үчүн кандай аракеттер жасалышы керек? Бул суроо ачык бойдон турганы менен бизнес чөйрө тарабынан анын чечүүнүн аракеттери жасалууда. Инвестициялык рынокто өлкөдөгү чакан жана орто ишкерчиликти өнүктүрүүгө багытталган долбоорлордун бири бул Бишкек инвестициялык форуму. Жылдын башкы бизнес окуясы саналган аталган форумга арыздарды кабыл алуу жыйынтыкталып, анын өтө турган датасы аныкталды. Быйыл 3-чү жолу уюштурулуп жаткан форум 6 декабрга белгиленди. Алдагы жарым саатта Капитал командасы ушул жана башка темаларга сереп салат. Биз менен болуңуз. Кыргызстанда инвестициялык рынок өнүккөн эмес, тагыраагы жокко эсе. Андыктан өлкөнүн бизнес чөйрөсүндө өнөктөштүк маданияты жана инвестициялык инструменттер калыптана элек. Өнүгүүнү каалаган чакан жана орто бизнес салттуу болуп калгандай капитал үчүн банктарга кайрылышат. Бирок бизнеске насыя берип жаткан банк биринчи кезекте өз капиталын кайтарып алууга кызыктар. Инвестиция бул капитал эле эмес, билим, жаңы технологиялар жана бизнести башкаруунун жаңы ыкмалары. Ошол себептүү ички дүң өндүрүмдүн 40% берген чакан жана орто ишкерчилик инвестицияга муктаж. Ал эми Кыргызстанда инвестициялык рынокту өнүктүрүү үчүн кандай аракеттер жасалышы керек? Капитал бул теманын тегерегинде атайын талкуу уюштурду. Дүйнөлүк экономикалык форумдун соңку иликтөөлөрдүн жыйынтыгында дагы Кыргызстандагы бизнеске негизги проблема катары мына ушул финансыга жетүү мүмкүнчүлүктөрүнүн чектелгендиги айтылып атат да. Кыргызстанда эми баарыбыз билгендей эле бул кредит керек болсо мына өнүктүрүүчү фонд деген силердин фонд деле азырынча кредит менен гана чектелип атат. Мына ушул негизги кайсы тоскоолдуктар болуп атат бүгүнкү күндө мына ошол башка финансылык инструменттерди ишке ашырууда? Тажрыйба жок менин оюмча, биринчиден, экинчиден бизнестегилер, биздин ишкерлер, компаниялар ошол инструментти туура колдонгонго кандай десем бир керек болсо психологиялык жагынан дагы, финансылык билим жагынан дагы даяр боло элек да. Себеп дегенде инвестиция тартып келиш үчүн бул ишкер өзүнүн долбооруна, өзүнүн бизнесине башка кишини киргизип, аны менен кошо аны да баягы кожоюн катары киргизгенге даяр болуш керек. Кийин баягы инвестициянын өзүнүн иштелген мөөнөтү бүткөндөн кийин же кайра сатып алууга, же дагы башка үчүнчү адамга сатканга ошого даяр болуш керек да. Андан тышкары мыйзам жагынан да менин оюмча баягы инвестиция жөнүндө мыйзам бар, бирок ал мындай жалпылай эле жазылган да. Салык жагынан, мыйзам жагынан көзөмөлдөөчү кандай инструменттер болуш керек, инвестициялык фонддорду башкарган компаниялар, управляющий компаниялар, алардын жоопкерчилиги кандай болуш керек? Мисалы, инвестиция туура колдонбой, башка тескери жакка кетип калса, алардын жоопкерчилиги кандай? Ошол жагынан да аягына чейин иштелип даяр боло элекпиз да, толугу мененчи. Эми албетте мисалы үчүн проблема дагы бар, бирок ошол эле маалда мисалы үчүн бул проблемалар бар, демек бул рынокту түзүү мүмкүн эмес деп айтуу дагы болбосо керек. Эң негизги кандай бүгүнкү күндө аракеттер көрүлүп жатабы кандайдыр бир деңгээлде бизнес жагынан? Акцияга менен облигацияга эмнеге бизде инвестиционный фонддор жакын арада иштебейт? Анткени бизде Кыргызстанда экономикабызда жана узун мөөнөткө тарта турган капитал жок. Инвестиционный фонд дегенибиз Кыргызстанга кандай керек? Бул жанагы түзмө-түз инвестиция кыла турган инвестиционный фонд, жанагы прямой инвестиция кыла турган. IFC'нин акыркы изилдөөсү боюнча Кыргызстанда эң азынан орто жана чакан ишканаларга $200 миллион тегерегинде инвестиция муктач деп аныктаган бир отчет бар. Бирок биздин оюбуз боюнча жана башка бизнес ассоциациялардын ою боюнча мындан да көбүрөөк да бул көрөм. Эми экинчиси жанагы биздин мыйзам кандай түрдө даяр эмес. Мисалы бир инвестиционный фонд жалгыз эле жана инвестицияны капиталга кылганга даяр эмес, кээ бирде гибридный инструмент финансирования деген бар, же мезонинный кредит деген бар. По сути бул кредит берип атат компания, бирок анын ордуна акцияны алып атат да. Эгер ошондой бир компания бизде түзүлө туруп инвестиция бере турган болсо, бир кредит бергенден кийин бизде улуттук банк чыкпайт, бирок экинчи кредит бергенден кийин уже микрокредитный компаниянын лицензиясын алганга муктач болуп калат. Бирок өзүнүн инвестиционный фонд катары жарыялап иш кылам деген компания, анын да аябай көп чектөөсү бар экен. Анткени бизде көп биз тарап ойлонбой туруп эле Россиянын жана немесин опытын, тажрыйбасын алып эле которуп койгондой да. Мисалы биз инвестиционный фонд кылабыз десек, бир инвестиция 10%-дан көп кыла албайбыз. Анан көп акчаны кэш менен кармаш керек экен, наличный менен. Андан кийин
инвестиция кыла турган болсок, биз акцияларга эле инвестиция кылат экенбиз. Бирок биз баарыбыз билгендей, орто жана чакан ишканалардын баары бул же ОСО болушат, эң көп түрүндө. Кээ бирде ЧП болот, бирок ЧПны кайра ОСОго алмаштырса болот да. Анан ОСОго кандай инвестиция кылабыз десек, буга мыйзам так түрүндө жооп бере албайт азыр. Мынакей мен билгенден серде ушул аракеттер көптөн бери көрүлүп келет. Бирок азырынча бир дагы кейс жок. Бирок ошентсе дагы, мисалы үчүн силер айтып аткансыңар, 1-2 компанияны керек болсо тандап алып, алар менен иштешүү процесстери жүрүп атат деп. Ошолор менен иштешүүдөгү келип чыккан негизги көйгөйлөр мына сиз айткандай бизнестин өзүнөн тышкаркы жана мыйзамдан тышкаркы фонддун өзүнүн ички уставыга жол берет, ал эми ошого мисалы үчүн канчалык деңгээлде фонд өзүнө ошол жоопкерчиликти алганга даяр болуп атат? Биз баарыбыз эле түшүнүп турабыз. Бул багытта, бул тарапта жумушту кылыш керек. Эртелик кеч жанакындай инвестициялык фонд түз кыла турган инвестиция фондун түзүш керек. Биз дагы баягы өнүктүрүү институту катары бул эң биринчи кадамдарды биз кылышыбыз керек. Бул биздин милдет деп эсептейбиз. Жана сиз айткандай уставда көрсөтүлгөн, бирок чынын айтканда ички нормативдик документтер толугу менен фонд тарабынан даяр эмес. Анын ачыгын айтыш керек. Башында фонд жаңы иштеп баштаганда 2015-жылы инвестициялык саясат деп бир документ бекитилиптир, баягы нормативдик документ катары. Бирок ал жерде да баягы тажрыйба жок болгон үчүн ал берки насыя саясатына окшош да. Азыр буюрса жанагы өткөн жолу айткандай 2 багытта 2 компания менен иштер жүргүзүлүп атат. Биздин план боюнча булар менен баягы практика жүзүндө ишти баштасак, ошонун негизинде анан биз керектүү өзгөртүүлөрдү жана берки инвестициялык саясатка да киргизебиз. Андан тышкары жетишпеген методологиялык документтерди кошо иштеп чыгабыз деген ойдобуз да. Баягы себеп дегенде азыр алдын ала эле анын баарын жазып алсак, иш жүзүндө кандай жүрүп кетет, аны туура келеби же өзүбүзгө кайра тоскоолдук чектөөлөрдү кое алабызбы деген сөздүн ачыгы ушундай болду да. Ошон үчүн ал бул тарапта баягы иштер жүрүп атат. Мындай жакындап калдык деп айтсак болот. Анан ошо конкретно бир кейс болгондо ошонун негизинде биз өзүбүздүн немелерибизди иштеп чыгабыз да толугу мененчи. Бул жерде канчалык кандайдыр бир деңгээлде саясий эрк жөнүндө айтуу актуалдуу? Мисалы үчүн буга бир эле ошол жанакы нормативдик документтердин даяр эместиги жана башка нерселер жол топ атабы, же кандайдыр бир эрк дагы жетише албай жатабы? Эрк керек, ансыз болбойт. Себеп дегенде негизи эле мисалы берки насыя берүү инструменти менен салыштырмаганда инвестициялык инструментте тобокелчиликтер бир топ жогору. Ошон үчүн муну баягы кандай десем 7 жолу ченептир бир жолу кес деп коет го. Ошондой жакшылап тобокелчиликтерди карап иш жүзүндө кандай жүрүп кетет, ошонун баарын жакшылап анализ кылып туруп анан кийин киргизишибиз керек да. Соңку бир сүйлөшүүдө сиз фонддун өзүнүн компетенциясынын жетишсиздиги жөнүндө да айттыңыз эле да. Фонддун өзүнүн мурда баягы кызматкерлеринин, себеби бул баары бир кредиттен өтө чоң айырмачылыгы бар деп. Бул жагынан мисалы үчүн кандайдыр бир башка жактар менен кызматташтык же болбосо ошол даярдоо процесстери да жүрүп атабы? Биздин өзүбүздүн фонддо негизи эле Кыргызстанда инвестиция менен жакшы иштеген тажрыйбасы бар адистер мен болсо дагы аз, жок деп айтсак болот. Ошондуктан биз эң биринчи ушул фонд инвестиция фондун түзүү жөнүндө ишти жүргүзгөндө биз баягы фонддун тажрыйбасы жетишсиз болгондуктан биз жалгыз өзүбүз эмес, башка дагы партнерлор менен бул тарапта тажрыйбасы бар, керектүү адистери бар ушундай мекемелер менен ишти чогуу жүргүзөбүз деген ойдобуз да. Бул биринчи тарабынан бир багытта бул IC менен иш жүргүзүлүп атат. Буюрса жакындап калды. Экинчи багыт болсо бул ICD деп коет, Ислам өнүктүрүү корпорациясы. Башында Эркин айтып өттү, мынакей ошол бизнестин өзү дагы бул нерсеге даяр эмес. Мынакей силер бизнес менен такай иштешип келе жатасыңар. Бүгүнкү күндө мына ошол бизнестин инвестиция, инвестор деген түшүнүктү кандай кабылдап, аны кандайдыр бир деңгээлде түшүнүп калды деп айтууга болобу?
Жылдан жылга биз бул багыттын үстүндө иштеп атабыз. Баарыбыз билгендей Бишкекский инвестиционный форумда 3-чү жыл өткөргөнгө даярданып атабыз бул жылы. Анан баягы биринчи жолу келгенде ишкерлерибиз албетте кичине даяр болгон эмес. Инвестор десе бул келип эле акчасын берип коюп эле унутуп калып, анан бир күнү келгенде сураса сурады, сурабаса жок деп ойлогондор болчу. Же болбосо менин бир жерим бар эле, ошо жердин үстүнө мага $100 миллион керек эле же $50 миллион керек эле деп издеп жүргөндөр болгон да. Бирок жылдан жылга биздин ишкерлерибиздин да аң сезими көтөрүлүп чоңоюп баштап атат. Алардын арасынан мындай күчтүү компаниялар да чыгып атат. Күчтүү компания дегенде жалгыз эле насыялар менен же кредиттер менен өнүккөнгө бир чектөө бар экенин түшүнүп, андан кийин ушул компанияны бул бир деңгээлден экинчи деңгээлге алып чыгыш үчүн түзмө түз инвестиция капиталга керектигин түшүнгөндөр бар да. Ал эми капиталга инвестиция келе турган болсо, бул инвестордун тарабынан да көп мындайнан требованиялар кирет. Ортого эң биринчиден да жанагы жалгыз эле каражатты берип койбой эле башка оюндун шарттары да алмашып баштайт. Корпоративное управление деп коебуз. Аякта уже ишкер жалгыз эле кожоюн болбой, шериктеш таап келип, ошо шериктеш менен алдын ала алына турган бир кадамдарды уже сүйлөшүш керек болот. Ал биринчиси. Экинчиси, ар бир профессиональный институциональный инвестор деп коебуз. Бул жанагы физлицо эмес, бирок ошо фонд түрүндө иштеп жүргөн командалар, управляющий компаниялар кирердин алдында кантип чыгабыз деп ойлонушат. Эң биринчи көйгөй ошол болуп атат биякта. Анткени тилекке каршы бизде өнүккөн бир рынок жок. Чыгып туруп, мисалы, бир компанияга инвестиция кылып, анын долясын алып, же акция аркылуу сатканга, же болбосо түзмө түз сатканга, анткени Кыргызстандын рыногу аябай кичинекей болот, анан жаңы-жаңыдан эле өнүгүп келатабыз да. Ошондуктан азыр жалгыз бир эле жол бар. Эгер бир ишкер өзүнүн компаниясына инвестиция тартам деген болсо, буну деген беззалоговое кредитование деп ойлонуш керек да. Мындайча айтканда, күрөөсүз бир узун мөөнөткө каражат берилип атат. Ал каражатка неме кылып жана күрөө катары өзүнүн компаниянын акциялары кирип атат. Анан инвестор менен чогуу отуруп иштегенге даяр болуш керек. Бирок бир нерсени түшүнүш керек. Инвестор көп болсо бир 5-6 жылдан кийин берген каражатын чыгарыш керек. Анын үстүнө дагы бир прибыль табыш керек. Анткени бул управляющий компаниянын өзүнүн акчасы эмес. Бул жанагы чоң өнүктүрүү фонддорго окшогон фонддордон тартылып келген каражат. Анан кайра муну кайтарып бериш керек. Кайтарып бергенде үстүнө дагы кирешеси менен бериш керек да. Ошондуктан көп бул ушундай нюанстарды бүтүн эле биздин ишкерлер түшүнөт десеп айтсак, бул жалган болуп калат. Көбүнчөсү түшүнбөйт, бирок арасында түшүнүп, анан өздөрү Кыргызстандын ичинде эмес, бирок Кыргызстандан сыртка чыгып, уже инвестиционный фонддор менен сүйлөшүп, инвестиция тартканга даяр компаниялар пайда болуп атат. Мен билгенде, мисалы үчүн Кыргызстандын ичинде дагы бир-экин инвестициялык компаниялар бар. Жана тажрыйба жок деп айтылып кетпедиби? Алар ошол эле тейлөө тармагына, билим берүү тармагына инвестиция тартып келип, ички жана сырткы инвесторлордун акчасын. Мына ушул компаниялардын бүгүнкү күндөгү аракети канчалык бир деңгээлде ошол инвестициялык рынокты калыптандырууга негиз болуп шарт түзүп атабы? Бул аябай чоң жоопкерчилик. Бул эң биринчи компаниялар. Албетте андай компаниялар бар, аны Эркин мырза деле жакшы маалыматтар. Эми бияктан Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду болобу же башка бир чакан компания, мисалы жана чоң IFC'нин болсо, ICG'нин капиталын алып келип иштеп баштаган болсо, биякта чоң жоопкерчилик болот. Анткени буга чейин мындайынан бир да компания иштеген эмес. Анан бул компания туура эмес иштеп кетсе, анда мындан кийин уже жол жабылып калабы деп коркобуз да. Эмнеге дегенде, жана Эркин мырза айтып кеткендей, биякта түзмө түз инвестициялардын критерийлери, анан параметрлар управлениеде башкача болот да. Мисалы, кредитте деген бирөөгө кредит берип коюп, залогду алып коюп, анан банкир өзүнүн комнатасынан чыкпай эле жашай берсе, түзмө түз инвестиция алгандан кийин инвестор ошо компания менен күнү түнү жашайт да. Мисалы, каякта талаада бир сельхозпроизводитель болсо, ошо менен жана кирзовый сапогдорду кийип алып, ошо менен иштеп, ошо менен жатып, ошону жана компаниянын бутуна тургузмайынча өзү киреше таба албайт. Ошондуктан муну аябай жакшы түшүнгөн бир компания башташ керек. Анан баштаганда да мен оюмча кичинекей кадамдар менен башташ керек да. Жана чоң кадамдар менен баштап салып, аяктан толтура ата кетсе, андан кийин тилекке каршы бизге жана Кыргызстанда азыр көп чоң улуттук организациялар карап турат. Мисалы, IFC'ге окшогон болобу же Европейский банкка окшогон болобу, башка институциональный инвестор бар. Бир эле жолу туура эмес бирдеме кетсе, анда силер рынок даяр эмес экен да, бир 5-6 же 7 жыл күтө туралы деген бир чечимге келип калышы мүмкүн да. Бул жерде даярдоо процесси өтө маанилүү экен да. Мисалы үчүн бул эми инвестиция деген бул бир эле акча эмес да. Бул ошол эле жаңы технологиялар, башкаруунун жаңы ыкмасы, баягы жаңы трендтер дүйнөдө болуп жаткан. Ошол жагынан мисалы үчүн фонд канчалык деңгээлде өзүнө ошол мандатты ала алат? Мисалы үчүн кайсыл бир компанияны мыкты деңгээлде даярдап, анага бир мыкты кейс көрсөтүү үчүн. Тажрыйба азыраак, жетишсиз, бизнес дагы толугу менен даяр эмес дегени менен, бирок мына ким Умбрей айткандай,
горизонтто долбоорлор бар, жакшы долбоорлор, жакшы компаниялар да бар, ишти жүргүзө турган. Бул жерде абдан эң биринчи долбоорлорду абдан мындай кылдаттык менен карап туруп даярдап ишти ашырыш керек да, анан кийин долбоор баягы өз ишин кылган, реализация болгондон кийин ошону дагы биз башка рынокко көрсөтүш үчүн, башка компанияларга көрсөтүш үчүн биз тираждашыбыз керек да. Ошо баягы success story деп коет, ушундай сыяктуу кылыпчы. Бул жагынан мисалы үчүн фонд бул нерселерди ошол эл аралык институттар менен өзү гана ишке ашырылабы же жергиликтүү партнерлорду дагы издейби, мисалы үчүн ошол эле башкаруучу компания? Жергиликтүү компаниялар менен иштешебиз биринчи ирет. И сөзсүз түрдө эл аралык компанияларды, эл аралык фонддорду кошо өнөктөш катары тартканга даяр болуп атабыз. Биз андан тышкары жакшы жери Кыргызстанда эл аралык компаниялар көп активдүү иштейт. Алардан инвестициядан тышкары техникалык жардам дагы алса болот да, гранттын негизиндечи. Демек бул ишкер чөйрөнү даярдоо процесси үчүн да, аны даярдаш үчүн жанакындай башкаруу системасын жаңы ыкмаларын киргизиш үчүн, мисалы долбоорго киргенде жалаң гана каражат менен башкаруу системасынан тышкары да технология дагы абдан маанилүү. Мисалы особенно инвестиция алганда көбүнчө баягы стартап деп коет, жаңы бизнеске байланыштуу болот да. Ала жаңы бизнес, жаңы технология, аны туура коюш абдан маанилүү. Туура алып барыш, ошол эле жабдык алып келеби, аны туура тейлеш, колдонуш, анын баары абдан маанилүү. Ушундай да сыяктуу жардамдар керек болот деп ойлойм. Бүгүнкү күндө ошол Кыргызстандын ичинде мына ошол институционалдык инвесторлордун акчасын сиңирип аны иштете ала турган потенциалдагы компаниялар барбы? Биз азыр өзүбүз иштетип аткан 3 компания бар. Алар уже чоңураак деңгээлге жетип, баягы акчасын, каражатын топтоп алып, стартап эмес, бир 5-6-7 жылдан бери иштеп келип, уже чоң башка деңгээлге өтөм деген компаниялар бар да. Алар түшүнүшөт. Жалгыз эле Кыргызстандын ичине жанагы потребительский рынок Кыргызстандын ичинде болбогон, Кыргызстандан экспортко чыга турган бир потенциал болуш керек. Неге дегенде бизде Кыргызстанда 4-5 миллион адам жашап, анан жана ВВП на душу населения кичинекей болуп атканда, жаныбызда Казакстан, Россия же Европа же Ближний Востокко эгер ошо компания өзүнүн немесин, продукциясын чыгарып сата турган болсо, анда чоң перспективасы бар. Мисалы бул жана текстилде бар. Бизде көп компаниялар Россияга азыр ийгиликтүү сатып атат, анан Европада чыга турган компаниялар бар. Переработка секторунда бар. Бизде баарыбыз көрүп аткан жана передача интернет данных. Аякта да жакшы компаниялар бар. Мисалы бизден алып Афганистанга же болбосо Тажикстанга же Пакистанга чейин трафик саткан компаниялар. Мен да кошуп кетейин. Кудай буйрса бул иш башталып кетсе, ошо ишкерлерге туура түшүндүрүшүбүз керек. Мисалы биздин бул кандай десем, абдан жеңил түрдө берилип аткан каражат болгондон кийин муну экономикага абдан маанилүү гана жанакы мен айтып кеткендей тармакта иштеген ишкерлер жана компанияларга буга мүмкүнчүлүгү болуш керек. Бул биринчиден. Анан экинчиден мен да Умбрелге толугу менен кошулам. Бул инвестициялык фондду оңой бекер акча деп ойлобош керек да. Себеп дегенде, мисалы бизге өзүнүн долбоору менен ишке келе турган болсок, биз сөзсүз түрдө сен өзүңүз тараптан канча каражат саласыз, салымыңыз канча деп ошол жагын карайбыз да. Анан баягы туура эмес ойлор пайда болуш керек да. Келип эле жалаң гана фонддун акчасынын эсебинен гана бир бизнести куруп алып. Ал эми эгер ошол инвестициялык рынокты түзүүнүн маанилүүлүгү жөнүндө айта турган болсок, бул эми мисалы үчүн бизнеске финанс булактарына жетүүнүн бул жакшы бир мүмкүнчүлүгүнөн тышкары дагы, мисалы үчүн көптөгөн тармактарды дагы өзү менен өнүктүрүп кетсе керек ошол эле финансылык рынок. Туура жолго түшүп, жакшы өнүксө, бул жалаң гана сырттагы инвесторлор эмес, бул жерде деле мисалы өзүбүздүн биздин жарандарыбызда топтогон каражаттар бар. Бүгүнкү күндө мисалы адам кишиде каражат бар болсо, бул же банкка барып депозитке салат, же квартира сатып алат. Квартира сатып алат, аны квартирага берет. Болгон тапкан ошол. Жанакындай инвестициялык бул эми тез болбойт, буга балким 7-8-10 жыл керек болот. Бирок бул инвестициялык рынок өнүгүп кетсе, ошол эле каражаты бар адам жанакындай бир компанияларга акцияларын сатып алып, ошо өзүнүн каражаттарын кана выгодное вложение деп коебуз, ушинтсе болот да. Чынымен эле баягы Кыргызстанда канча көп аракеттерге карабастан, ошол колунда акчасы бар кишилер, керек болсо ушул эле мигранттар мисалы үчүн акчасын кантип туура иштетүүнү билбей жатпайт. Демек бизде баягы акча айланбайт
да экономикада. Буга да мен туура толугу менен кошулам. Ошол себептен Бишкекский инвестиционный форум деп уже 3 жылдан бери өткөрүп атабыз. Анан баягы биз эң биринчи баштаганда 230 ишкер келген эле. Анан ошо 230 ишкер келип бир $500,000 инвестиция пайда болду эле. Мисалы биздин кыргызстандыктар эле өзүнүн жана чөнтөгүнөн матрасын алдынан алып чыгып эле башка компанияларга инвестиция кылып баштаганда. Анан биз аябай ага кубанганбыз. Эми ошо 3 жылдан бери акыркы жылы 750 ишкер келди. 750 ишкерден $3 миллион сделка жабылды да. Бизден кээ бирлери кредитке алышты, кээ бирлери лизингке алышты, кээ бирлери өнүктөр табышты, анан 3 миллионго пайда болду. Ошондуктан биз жана внутренний потенциалды эч качан унутпашыбыз керек. Бизде каражат аябай эле көп, аябай эле бар. Жалгыз эмне жетпей атат. Бизден биринчи каражаттын ээсине бул каражатты кантип иштетем деген билим жетпей атат. Экинчиден болсо биздин компаниялар балким аларга өздөрүн жакшы тааныта албай атат. Албетте бул 1 жылда же 2 жылда чечилип кете турган нерсе эмес, бирок бара Кудай буйруса ошо Кыргызстан ичиндеги сакталып жаткан каражатта иштеп баштайт деп ишенебиз. Чоң рахмат. Идея, максат, аракет, жыйынтык. Бишкек инвестициялык форуму сиздин максаттар ишке ашкан аянтча. 6 декабрь Бишкек инвестор менен ишкер жолугушуучу жер. Бизнес олуттуу оюн. БИФ 2017-нин алкагында ЖИА бизнес ассоциациясы атайын инвестиция темасында окутуучу материалдарды даярдаган эле. Бүгүнкү тема инвесторду кайдан издейбиз? Кыргызстанда инвестор издөөчү аянтчылардын бири бул Бишкек инвестициялык форуму. Мындан тышкары да кандай мүмкүнчүлүктөрдү колдонуу менен инвесторду издей аласыз? Инвесторду кайдан издейбиз? Ар кыл бизнес аянтчылардын мүмкүнчүлүгүн колдонуңуз. Кыргызстанда мындай аянтчалар анча көп эмес, бирок бар. В первую очередь, Биринчи кезекте Бишкек инвестициялык форумуна катышуу зарыл. Ишкерлер үчүн инвестордун көңүлүн бурдуруу үчүн эң жакшы мүмкүнчүлүк. потенциальных инвесторов. Дагы бир жакшы мүмкүнчүлүк бул бизнес ассоциацияларга мүчө болуу. Биринчиден, ишкер жергиликтүү өнөктөштөрдү таба алат. Экинчиден, Кыргызстанга инвестиция кылам деп кызыккан чет элдик инвестор алды менен активдүү бизнес ассоциацияларга кайрылат. Алар Соода өндүрүш палатасы, эл аралык ишкер кеңеш, ЖИА жана башка. Жакан жана орто бизнес менен активдүү иштегени болсо, ЖИА. Ишкер уюмдун башка мүчөлөрү менен да тааныша алат. Бул өз потенциалыңды жогорулатууга жана маалымат алмашууга мүмкүнчүлүк жараткан жакшы аянтча. Көпчүлүк инвесторлор өлкөдөн тышкары экенин жана алардын 95% Кыргызстан деген өлкөнү билбесин эстен чыгарбаңыз. Өлкө сыртында болуучу бизнес окуяларга көз салып, ылайыктуу аянтчыларды издеңиз. Президент, премьер-министр чет өлкөгө чыкканда андагы бизнес делегацияга кошулууга аракет кылыңыз. Эгер өз күчүңүз менен инвестор таба албасаңыз, анда инвестициялык компаниялардын кызматынан колдонсоңуз болот. Кыргызстанда чакан жана орто компанияларга инвестиция тарткан компаниялар бар. Алардын кызматынан колдоноордон мурда инвестициялык компания буга чейин канча инвестициялык келишим түзгөнүнө караңыз. Жогоруда айтылгандай, Кыргызстанда инвестициялык рынок жок. Демек, өнөктөштүк маданияты дагы калыптанган эмес. Көпчүлүк ишкерлер өзү менен өзү иштеп чоочун адамды бизнесине киргизүүнү каалашпайт. Бирок өнөктөштүк бул өнүгүүнүн кийинки жогорку этабы. Деги эле өнөктөштүк деген эмне жана ал кандай принциптерге таянат? Капиталдын суроолоруна Интегра Инженеринг компаниясынын негиздөөчүсү, Борбор Азия аймагында иш алып барган бизнесмен Жодар Сайдилканов жооп берет. Өнөктөш деген сизге сиздин жалгыз эле кирешеңизге өнөктөш болбойт. Сиздин тарткан бардык күчүңүзгө, эгер зыянды тарта турган болсо, зыянга дагы өнөктөш болот да, өнөктөштүктүн айырмасы. Муну жалгыз гана бир каражат катары баалабаш керек. Тажрыйба да алып келиши мүмкүн, жаңы базарлар алып келиши мүмкүн, жаңы тармактарга ачылууну алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн өнөктөштүккө баратканда жалгыз гана ушу каражат маселесин чечем деген утурумдуу бир мамиле жасоо бул өнөктөштүктүн узун мөөнөттүк болбой калышына себеп болот да негизинен. Өнөктөш менен иштеш үчүн Кыргызда сөз бар, эсепти дос айрылбайт деген. Ошо эсептериңиз ачык айкын болушу керек. Эң негизги нерсе бир жолу сиз
белгилүү өлчөмдө инвестиция тартсаңыз, кийин ошол инвестициялык уюмдун ишенимине ээ болосуз. Кийинки жолу андан дагы көп жеңил инвестиция тарта аласыз. Ушинтип биз муктаждык болгон учурда ошол уюм, бул инвестициялык фонд болушу мүмкүн, ал эмес жеке инвестор деле болушу мүмкүн. Анын ишенимине киргенден кийин сиз ошол булактан барган сайын көбүрөөк каражат тартып, өзүңүздүн ишиңизди тездик менен чоңойто аласыз. Жеке өнөктөш издеп аткан кезде баалуулуктардын бир болушуна маани бериш керек деп ойлойм. Анткени эртең бүрсүгүн болбогон иш менен байланыштсыз, бирок баалуулуктарыңыз дал келбеген маселеде бир талаш чыгып, ал сиздин жумушуңузга таасир берип коюшу мүмкүн да. Бул практикадан алынган нерселерди айтып атам. Экинчи маселе болсо, өзүңүздүн ошол компания ичиндеги жоопкерчилигиңиз дал келбеши керек деп ойлойм. Бири-бирин толукташы керек. Эгер бир эле ишти аткарып, сиз дагы, ал киши дагы бирдей функцияны аткарып атса, анда мен мынчып койдум эле, сен эмне кылып койдуң дегендей маселелер чыгышы мүмкүн да. Ошондуктан компанияларда өзгөчө, бул мен чакан ишканаларды айтып атам, ар ким каражаты менен гана эмес, өзүнүн убактысы менен, өзүнүн тажрыйбасы менен кошулган өнөктөштүктөрдө албетте бири-бирин толуктаган, синергия жараткан, синергия дегенибизде бирге бирди кошсоң эки эмес, 3 же 4, 5 боло турган бир эки бири-бирин толуктаган касиеттердин болушу өнөктөштүктүн дагы узун мөөнөткө созуларын кепилдиги. Кыргызстандын Улуттук банкы 2000 сом номиналындагы эстелик банкнотасын жүгүртүүгө чыгарды. Өткөн аптадан тарта аталган банкнота өлкө аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ болуп колдонууга киргизилди. Эстелик банкнотанын өзгөчөлүктөрү, анын дизайны жана кошумча коргоо элементтери тууралуу Улуттук банк менен Капиталдын биргелешкен Финсабат долбоорунда сөз болот. 2017 жылдын 17 ноябрынан баштап 2000 сом номиналындагы улуттук валютанын алгачкы нумизматикалык эстелик банкнотасы жүгүртүүгө чыкты. Анын азыркы колдонулуп жаткан башка банкноттордон болгон башка айырмачылыктардын бири вертикалдуу түрдө жасалганы. Улуттук банктын төрагасы Кубанычбек Кулматовдун белгилешинче, эстелик валюта белгилүү тарыхый даталарга арналып басылган. Данная купюра, она достаточно долго. Бул акчанын дизайны узак убакыт бою талкууланып, анан гана бекитилди. Бул жаңы типтеги виртуалдуу банкнота. Ал Кыргызстанда майрамдалып өткөн жана майрамдала турган эки маанилүү ири мааракелерге карата даярдалды. Бул Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 25 жылдыгы жана Кыргыз Республикасынын аймагында улуттук валютанын жүгүртүүгө чыгарылышынын 25 жылдыгы. Жаңы эстелик банкнотаны бир эле маалда нумизматикалык жана кадимки акча катары колдонууга болот. Ал Кыргызстандын аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ жана төлөм каражат катары милдеттүү түрдө кабыл алынууга тийиш. Бирок төлөм терминалдары бул купюраны кабыл албайт. Это первая памятная банкнота. Бул алгачкы эстелик банкнот, андыктан ал кайрадан кайталанып басылбайт. Эмне себептен 2000 сом номиналы тандалып алынды? Анткени аны кадимки банкноттор менен алмаштырып адаштырууга болбойт. Ал бир эле жолу басып чыгарылат. Банкноттун алдыңкы бетинде борбордук ала тоо аянтында жайгашкан Манас Баатырдын эстелигинин элеси чагылдырылган. Анын астына кулалы таптап куш кылдым, курама жыйып журт кылдым деген Манас эпосунан алынган накыл сөз жазылган. Ошондой эле башкы бетинде кыргыз эли ыйык тутуп келген ума эне белгиси жана көчмөн элдин турагы болгон жакшы жашоонун, ырыс ынтымактын символу саналган боз үйдүн сүрөттөлүшү негизги сюжетти толуктап турат. Банкноттун арткы бетинде асман тиреген хан теңри чокусу, көз жоосун алган ысык көлдүн керемет сүрөттөлүшү, анын алкагында канатын кере жайып учуп бара жаткан бүркүттүн элеси чагылдырылган. Во-первых, я хочу сказать, что выпуск памятных банкнот. Бул алгачкы эстелик банкнота, андыктан ал кайрадан кайталанып басып чыгарылбайт. Эмне себептен 2000 сом номиналы тандалып алынды? Анткени аны кадимки банкноттор менен алмаштырууга мүмкүн эмес. Ал бир эле жолу чыгарылат. Эстелик банкнотторду чыгарууну бардык эле өлкөлөрдүн башкы банктары тажрыйбалап келет. Анын максаты мамлекеттин тарыхын, маданиятын кеңири жайылтуу жана мамлекеттин имиджин эл аралык деңгээлде көтөрүү. Бүгүн биз бет ачарын жасап жаткан эстелик банкнотасы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүнүн байыркы замандан тарта азыркы күндөргө чейинки тарыхын камтып турат. Эстелик банкнота заманбап коргоо элементтерин камтыган. Анда көзү начар көргөн адамдар үчүн да атайын белгилер камтылган.
Улуттук банк буга окшогон нумизматикалык эстелик банкнотторду Кыргызстандын тарыхындагы белгилүү даталарга карата чыгарып турууну салтка айланта турганын маалымдайт. Бул өткөн аптанын экономикалык обзору болду. Ушул жана башка экономика, бизнес темалары менен кесиптешим Айсулуу Тикимбаева 3-күнү ушул эле маалда тааныштырат. Өткөрүп жибербеңиз. Ишиңизге ийгилик.